Андай емес. Hadiste дағы пайғамбар айтқан. Сені кімде-кім қандай жазаға тартқан болса, сен өч алыш үшін ошондан ашырбай. Biz ашырбайбыз, бирок biz кандай кордук көрсөк, ошончолук кордук көргөзөбүз. Эч кимге террор сеппелик баары жакшы. Менде атым. Жакшы баары жакшы. Бірақ барым киргизип толуктап анын баарын өткөзүп ушуга чейин мынакей киресиң деген бир ответ жооп болбоду да. Ак үйдүн артына чыккан максатым менин бир эле максатым бар. Садырдын өмүрү коркунучтуу. Нарын Торғар жолу баягы күнү айтканмын, бул жерден каанга түшөсүң деп. Азыр андай болбой калыптыр. Кече жана улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы, анан президенттик баягы иш башкармалыктын төрагасы, эки чоң чиновник келердин алдында түнү менен жасалган жол. Жакшы болуп калыптыр. Ташиев менен таанышмын. Жалуатта жерлерди алдап сатып жүргөн Абдулда Юсупов кармалды. УКМК тарабынан мурда соттолгон Абдулда Юсупов рейдерлик жол менен жер тилкелерин басып алууга шектелип кармалды. Бул тууралуу атайын кызматтын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык шектүү өзүн президент Садыр Жапаров жана УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев менен байланышып бар адам катары көрсөтүп, бай жарандардын ишенимине кирген. Андан соң алардын жерлерин басып алып, үчүнчү жактарга сатып жүргөн. Юсупов текшерүүдөн коргоюм деп убада берип, жер ээлерин басым кылуу жолу менен мүлкүн өткөрүп берүүгө мажбурлаган. Кармалган учурда анын үйүнөн баңгизат жана башка адамдарга тиешелүү жерге болгон документтер табылды. Юсупов жана анын эки шериги ХЗА жана ТМФ камакка алынып тергөө башталды. УКМК жарандарды аталган адамдын жабыр тарткан болсо 0995 01 22 номерине кайрылууга чакырат. Артымда турган ушул кичинекей балага колуңуздардан келген жардамды берип кетиңиздер деп кыйналып, азыр акыркы операциясына $31,000 каражат керек экен. Режеке ушул биздин аудиторияга чыгабыз деп сиздердин алдыңыздарга келип отурган үчүн колдон келген жардамыңыздарды берип коюңуздар туугандар. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Ар бир кадам таштап басканы бала үчүн оору. Ал башка балдардай болуп чуркай албайт. Эл мырза азапсыз жашай албайт. Анын өмүрүн сактап калуу үчүн $31,000 операция үчүн керектелет. Анын атасы каза болуп калган. Жалгызбой апасы баласы үчүн күрөшүп келет. Ар күн апасы баласынын ооруп жатканын көрөт. Эненин жүрөгү тынчтыкты каалайт. Ар бир которгон акчаңыз бала үчүн жаңы жашоого дем болот. Ар бир жакшы тилегиңиз бала үчүн колдоо болот. Төмөндөгү реквизитке жардам колун сунуп кетиңиздер. Себепчи сиз жана биз болуп калалы. Мбанк Мукамбек Б жана Сбербанк Райымберди Б деп чыгат. Оң колуң менен бергенди сол колуң көрбөсүн демекчи. Буйруса кубанычтуу жаңылык менен бөлүшөлү. Анча-мынча бутуна туруп калгандар. Lexus 570'ti минип жүргөндөр. 200.000 Lexus бар бизде азыр. Ошолордон алсам болобу кичине? Болот. Алардан алайын, туурабы? Coca-Cola'dan алсам болобу? Болот, туурабы? Coca-Cola'dan алабыз, арак заводунан алабыз. Байлардан алганга салыкты руксат бересиңерби? Бересиңерби? Берсеңер, анда силер патент менен иштегенге шарт түшкөндү мен ойлоштуруп караштырайын. Бул бир. Бул биринчи угуңуздар эми. Мен силерди укпадым. Счет фактураны силерге эмне кереги бар? Мен счет фактураны производительдерден сурап атам.
Эгерде арак завод 12 фура машинени чыгарып, мага bir фураныкын көрсөтүп коюп атса, мен эмне кылам? Мага силер жардам бергиле. Биз ошореке орто катмардан өйдө бутуна туруп калгандар, биздин конституцияны сыйлап, биздин жарандар болсо, алар төлөсүн деп атабыз. Урматтуу биздин президент Садыр Нуркожоевич, УКМК башчысы Камчы Кыдыршаевичке кайрылат элек. Кайрылганыбыздын себеби бизде Кыргызстанда туризмде иштеген водительдердин атынан кайрылабыз. Бизге Казакстан тарапка барганда конокторду тозгону же конокторду алып кеткени барганда Казакстан тараптан чоң кысымдар көргөзүлүп жатат. Кандай кысым десеңер, водительдер, спринтер айдаган, джип айдаган, хайс айдаган водитель тарабынан чоң кысымдар көргөзүлүп жатат. Андан тышкары полиция жагынан да чоң кысымдар көргөзүлүп жатат. Силерге кайрылуубуздун себеби мамлекет тарабынан чечип беришти суранабыз. Полиция жагынан биздин документтерди жокко чыгарып, стоянкага киргизип жатышат. Ошондой эле кыргыз өкүл башчылары сиздерге дагы кайрылганыбыздын себеби могул жакын арада эле Алматы шаарында болуп атат бул көйгөйдүн биринчи маселеси. Биз туристтер менен киргенде же өзүбүздүн жарандарыбызды алып кирип же кирип чыкканда ошол жерден полиция тарабынан токтотулуп, штрафтар жазылып, болбосо документтерибиздин баары тең толук, страховкасын алабыз Казакстандыкын. Ошол документтердин баарын толук болгон күнү дагы бир жөнөкөй бир жоопко тартышып, штраф стоянкаларга киргизип атат биздин жарандарыбызды, водительдерибизди. Жолду алып келип, эчтеке түшүндүрбөй эле машинаны киргиздирип, мени, гидди, туристтерибизди түшүрүп койду. Урматтуу казак эли, бизге өткөндө интернет тармакка видео киргизиптиздер, кыргыздарга жала жаап. Кыргызстанга барып жатыр, Бишкекке. Казыр бармайтын болду, уже бармайбыз дейт. Кордойго границага апарып тастайбыз, ары карай өздөрү алып кетсин дейт. Неге? Кыргызстандын ГАИ жол бермейт экен биздин балдарга. Жүргүзбөйдү. Токтата берет, иттерин чыгарган. Ол бир, экинчиден кечээ алдыңгы 1-2 күн бурун Кыргызстандын спринтер айдайтын водительдери биздин жүргүзүүчүлөр токтотуп, кадимгидей жолда клин коюп токтотуп, коркутуп жүрмөңдөр деген. Оякта полиция даже олардын сөзүн сөйлейт. Бизге манга казак жүрмөйсүң сен дейт, болду. Гаишик бетке айткан, балалардын бетине айткан. Сондуктан мына бизде азыр Алматынын гана департамент иштеп атат. Мына Жамбыл облусу, Кордай, Жети Суу облусу, Алматы облусунун полициялары сону текшериске алса, колго алып жумуш истесе, биз сурайтыбыз бийликтен, жана Касым-Жомарт Токаев Кемеличтен сурайтыбыз сол. Өзүңүз поручение бериңиз. Мына биз жумушсуз калдык. Былтыр мындай убакта биз жумуш кайнап атат. Ошо жумушсуз калдык. Билмейм, кредит деген башта үйүлүп жатыр. Сону мына жогору жактагы бийлик сиздер колго алсаңыздар. Министр, МВД, сиз поручение бериңиз. Жамбыл облусуна, Жети Суу облусуна, Алматы облусуна, Казакстандын 3 тур компаниясы биз кыргыздар менен жумуш истейбиз, казактар менен жумуш истемейбиз деп атат. Ол бизге казактын халкына каршы чыгып аткан адамдар. Биздин мемлекетке надо каршы чыгып атат алар. Биз кыргыздар менен сенбиз. Биз не істейт экенбиз мына жерде? Кыргыздар менен налог төлөмейт. Семьямыз менен жүрмүз дейт, биздин аэропортто иностранецтер күтүп алып, олар чайкаңдап жүр. Биз мына аэропортто күндө көрүп атырмыз олар балаларды. Аэропорттон кыргыздар күтүп алып. Туура эмесирээк информация болуп калды бизге. Бизде андай кысым сиздерге көрсөтүлгөн жок. Бизде андай жок. Бизге кенен кесир кирип, балдар биздин эле силердин эле коллегаңар чогуу эле иштешип атабыз. Андай кысым болгон жок. Таксилер деле кирип атат, минивендер да кирип атат, бустар да кирип атат. Наоборот, силерде майдан күн жылып сезон башталгандан бери бизге наоборот кысымдар көрсөтүлүп, балдардын дөңгөлөктөрүн жарып, запаскаларынан бери жарып кетип атасыздар. Тормозной шлангтарын кесип кетип атасыздар. Биз алардын баарын чыгара электе сиздер ушул нерсени чыгарып коюпсуздар. Андай жала жаппай ынтымакташып, баарыбыз бир жолдо, баарыбыз ушул жумуш менен нантаап акча таап иштеп аткандан кийин баарыбыз ынтымакта биргелешип чогуу иштешели. Ассаламу алейкум, урматтуу казак бир туугандар. Сиздерди эң биринчиден ынтымакка чакыргыбыз келет. Эмне деген максат менен силер жала жаап атасыңар, эмне дегенде
Кыргызстанга барсак бизди тозуп кишилер түшүрүп атат, Кыргызстан киргизбей атат, жолдон кызып атат. Андай бизде болгон эмес. Сеникине биздики болгон элек да. Биздин эшик ар дайым ачык. Assalomu alaykum жигити. Мына казактар келип атат. Бирөө эч ким эчтеке деген жок. Казаки, силердин уровеньге түшпөйбүз биз. Мына души эс алып жүрүшөт. Мына туристтер менен жүрөт. Братан, говори что-нибудь. Кандай жүрөсүң? Не надо так делать, это неправильно. Отлично езжу, никто меня не трогает, никто не обижает. Так что... Наоборот, обижать эткен ордуна биз кофе-мофе алып берип сүйлөп атабыз, братан. Силердин уровеньге түшпөйбүз, антип мындай бир тууганбыз деп коюп, андай кылганыңар туура эмес, братаны, казаки. Ассаламу алейкум, казак бир туугандар. Мына биз бир тууган элбиз, эки эл. Силер келерге биздин Кыргызстанга эч кандай бизден кысым болгон жок. Гаилер деле силерге тийишпейт. Биздин өкмөт, биз кыргыз эли кең пейил адамдарбыз. Канча каалашыңарча кирип чыгарга, просто ынтымактуу иштешелик. Бизди да сыйлап коела. Бизге кирип өзүбүздүн бизге келген адамдарды өз туристтер тосуп алалык. Алып барып аэропорттон салып жиберелик. Эч жаман көрүнбөйлүк бири-бирибизге, бири-бирибизди сыйлайлык. Ынтымактуу болуп иштейлик. Мына жигиттер Старокстор аэропортто бирөөдү күтүп. Шуну жигиттер госномер чечилди. Сотрудник. Вообще жүргүзбөй керек. Буякта жүрмөү керек, жигиттер. Граница калдырып тастатты, биздин проблема. Минивендер алып кетеми, Старекстер алып кетеми, Спринтер алып кетеми, самолет алып кетеми, 50 орындык алып кетеми өздүнүн проблемасы. Бол граница акел тастатты.